Assalamu алейкум, туугандар, кыргыздар. Assalamu алейкум, мусулмандар. Кыргызда бир жакшы салт бар да. Бул санжыра дегенчи. Санжыра бул кыргыздын байыркы жерден баштап бүт кимден тараганын, канча балалуу болгонун, канча ата бабасы болгонун баардыгы жазылып турат да. Ушу баардыгы ооздон оозго китеп аркылуу, бүт аркылуу өтүп турат да. Себеби бул себеби мындай да. Бул ислам дининде эле айтылат. Бул жети ата, бүт ата бабалары баардыгынан бери ушу Аллах субхана таала ата бабалары кандай болсо ошого жараша ырыскыны, касиетти баардыгын ошо бийлик, байлык ошо ата бабалар аркылуу келет экен да, бул тукумдаргачы. Ошондуктан кыргыздар илгертеден бери, байыртадан бери ата бабаңды бил дейт да. Жети ата, жети энеңди, жети ата, жети энелериңдин баардыгын бил дейт да. Ошондо даана ырыскың келет, ар дайым жолуң ачык болот. Аллах субхана таала ошо бабалар аркылуу, ата бабалардын каналы аркылуу бүт колдоп турат да. Ошондуктан ар бир кыргыз, ар бир адам жети атасын бүт билиш керек да. Жети ата эмес, керек болсо 10, 12, 15 атасынан бери баардыгын билсе, андан да жакшы да. Ошондуктан ырыскыларыңар мол болот, жолуңар ачык болот. Дайым Аллах субхана таала колдоп турат. Кыргызда деле сөз бар го, аккан арыктан суу агат дейт да. Бунун мааниси аккан арык деген бул ата бабалардан, жети атадан бери келаткан ырыскылар, бүт байлык, ден соолук, өмүр, бакыт таалай бүт баардыгы ошо ата бабалардын арык аркылуу келет да, тукумуначы. Ошондой да. Ошондуктан кыргыздар ата бабаңарды бүт сүрүштүрүп, жети атаңарды баардыгын билгиле. Кыргызда макал бар, сөз бар да, мисалы. Жети атасын билбеген адамдычы кул деп коет да. Ал деген эчтеке ырыскысы жок деген да. Башка бирөөнү жалдырап, ошо Аллах субхана таалага даана прямой байланыша албай, ата теги жоктор ошо кул деп эсептелет да. Ошондуктан кул болбогула. Жети атаңарды, 12 атаңарды баардыгын сүрүштүрүп билгиле короче. Ата бабаларыңарга Куран окуткула. Ыраазычылыгыңарды билдиргиле. Кыргызда деле илгерки аксакалдар айтат, Кудай арбак колдосун деп, ал бекерден эле айтылбайт. Эми арбакты деле Кудай менен салыштырбагыла дейт, бирок арбактар, рухтар бизге караганда Аллах субхана таалага жакыныраак болот да, ал чын дүйнөдө жүрүшөт аларчы. Ошондуктан ошо ислам дининде эле ошондой ата бабаңарды билгиле короче.